Intermedia Communications көрсөтөт. Кар үстүндөгү издер. Патриция Сент-Джондун китеби боюнча. Башка ролдордо Люсиен Полден, Аннет Керриборн, музыкасы Питер Байдыкы. Оператор Майк Притчард. Костюмдар Марк Ловелл, Хелен Кук. Сүрөтчү декоратор Филипп Гетфорд. Продюсер Нигель Кук. Сценарийдин автору жана режиссеру Марк Притчард. Алар өзгөрүп кетишти деп ойлойсуңбу? Албетте жок апа. 2 ай эле өттү го. Алтыным, сен алардай болгон кезиңде Эсимде. Мени бир чочун киши алып кеткен. үй аңгырап ээн калган. Туура айтасыз, ээн калган. It was your fault. It was all your fault. There's Papa. Сен баарына күнөөкөрсүң. Сен атайын кылдың, сен мени түртүп жибердиң го. Анан эмне менин жолумда туруп алдың? Сен мени басып чыгылдың го. Китептердин баары учуп кетти. Жок, мен эмес. Сен, мен көрдүм го. Калпайтпа. Тур нары. Гүлдөр кимге? Анетке. Жок, тийбе. Тийбе. Суранам. Гүлдөрүмдү берчи. Анетке берем. Жок, тийбечи. Суранам. Сенин эжең акылсыз деп эсептейм. Мен атама айтам.
Эмне кылам дейсиң? Мышыгыма тийбе. Клаус. Клаус. Дени, эмне кылып атасың? Дени, Клаус. Дени, мен өзүм алам. Тийбе. Дени. 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 Анет, салам. Салам. Эмне кылып аттың эле? Эчтеке деле. Биз атама жардам берип атканбыз. Анан келип мына тамак даярдап атам. Дени, сен менен эмес беле? Жок, аны атам менен калтырдым. Азыр келишет. Сенин келгениң жакшы болду. Менин ойлоп тапканым болчу. Жардам берем деп айта албайм, карыдым. Бирок колуман келгенин кылам. Атам биздин жардамчыга айлыгын төлөш үчүн уйларын сатмакчы болду. Мен кубаныч менен келдим. Бирок сен өзүң баарын жайланыштырып калыпсың го. Апаңдай тыңгыз болупсуң. Иш кылып атасыңарбы? Дени кана? Ал келген жокпу? Мен сени менен таштадым го. Дени. Анет, кеттик. Дени. Балким Люсен көргөндүр. Мен кетип атканда анын жанында болчу. О, мадам Маре, Люсен мени сөйлөш керек. Оба, эгер тапсаң, байкуш бала десе, ал мага үй саганга жардам берет. Бул кыйын, бирок менин да ишим көп. Бирок суранам, кайтып келгенде сурап көрсөңүз, көрбөдү экен, 1 саат мурун жоголду. Сен аны каерден көрдүң? Токойдо. Люсен аны менен болчу, чогуу келе атышат го дегем. О, Кудай. Ким бул? Мына. Люсен?
эмне болду? Амансыңбы? Дени? Эмне кылдың сен аны менен? Кана Дени? Айт, Мен күнөөлүү эмесмин. эмнеге күнөөлүү эмессиң? Кана Дени? Люсиен, мырзайым, айтсынчы, акырын. Мырзайым, айтып берсинчи. Эмне болду? Ал өлүп калды. Эмне? Кана тур. Бас кеттик. Мен сени өлтүрөм. He's down Тигине, there. ылдый жакта. Алысыраак тургула. Абайла. Көтөр, ал. Got him. Мына. Абайлагыла. Баары жакшы, Дени. Дени? Дени. Терүү бекен? Өз периштелерине сени сактоону буйруйт. Is it gonna Аман be эсенби? alright? Ооба, мен ойлойм, баары жакшы болот. Келгиле, үйгө алып баралы. Алар ооруканага жетишти го. Байкуш бала. Чоң эне, Люсиенди эмне кылабыз? Аны жазалаш керек. Бирок кантип? Анет, сен ойлонуп көрдүң беле? Биздин жаман иштерибиз өзү жаза. Бизде эч ким жазалабаса да. Ойлончу, Дени коктуга жыгылып кеткенде Люсиен аябай коркуп кетти болуш керек. Бүгүн өзүн кандай сезип атат дейсиң аны? Баары билип калса, эмне дешет деп анын үрөйү учуп атат. Дагы ойлончу, ага мындай жаза жетиштүү эмеспи? Балким аны кечирип, ага жардам бериш керектир. Анет, айтчы мага, эмне болуп атат деги?
Дэнинин буту сыныптыр. Сизин иниңиздин айынан. Эмне? Люсиен мышыгын коктуга түшүрүп ийиптир. Дэни артынан секириптир. Люсиен түртүп жиберди десе деле таң калбайт элем. Анет жок, ал антпейт болчу. Дэни бир нече саат таштын арасында жатыптыр. Люсиен болсо эч кимге айтпаптыр. Дэни өлүп калса эмне болот эле? Мария. Анет. Мен да Дэнни үчүн жүрөгүм ооруп атат. Бирок бир гана нерсе менен жардам бере алам. Сыйынуу менен. Эгерде мен сага окшоп ыйлай берсем, ал үчүн сыйына да албай калмакмын. Кудай сүйүү. Ал жакшыларга да, жамандарга да тиешесин берет. Кудай Дэннини жакшы көргөндөй эле эсиңде болсун. Люсиенди да жакшы көрөт. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бирок ушундай. Анда бар. Сен эле сыйын. Жек көрүм. Апа, кабатыр болбо. Мен мейманканага барышым керек. Кечинде келем. Илаба, эртерээк келем. Люсиен, түшүнбөдүм. Эмнеге сен эч кимди чакырбадың? Эгерде ал бала катуу жаракат алган болсо, биздин шорубуз. Биз анын дарылануусуна төлөп беришибиз керек болот. Биздин колубузда анча акча жок. Тамак ичпейсиңби? Анда чурка мектепке. Балдар сага бир нерсе десе унчукпа. Бара кой.
Саламатсыңбы? Анет, сен мектепте болушуң керек эле го. Сен келгиче туруп турсаң болот деди чоң энем. Дени, алтыным, абайла. Анет, эми мен ушул акшым менен жүрүшүм керек. Мына, жол бергиле, абайла. Киргиле. Ох, акырын, шашпагыла. Абайла. Клаус кайда? Мына кир. Дени, мына үйгө да келдик. Менин керебетиме жаткырып койгула. Мен таап келем. Мына, Мен сени ооруканада калат го дедим эле. докторлор калтыралы дешти. Бирок бакырып ыйлап, анан үйгө алып келе бердим. Жакшы болду. Эми мен өзүм карайм сени. Мына Клаус. Ысык чай менен жалбыз печенье жейсиңби? Жүргүлө. Мен силерге да бирдеке берейин. Бир нерсе жейин келсе, мага айт. Макулбу? Анет, билесиңби? Мен дал коктууга кулабадымбы? Билем. Бирок сен өзүң түшүп кеткен жоксуң да, туурабы? Дени мага убада бер. Сен эч качан Люсиен Марилдин жанына жолобойсуң. Түшүндүңбү? Сүйлөшпөй алар менен. Кел көрөйүнчү. Коркпо. Мен сени жеп койбойм. Кой эми. Инструментиң барбы? Жүр мени менен. Мен сага бир нерсе көрсөтөйүн. Сен ойлонуп көрдүң беле? Балким сен жыгаш кесип чеберчилик кылсаң кандай? Ошент. Сенин талантың бар. Баарынын колунан келбейт. Кел берге. Эми карачы. Мен сага көрсөтөйүн. Муну кантип жасаш керек. Жакшылап кара. Кичине бөлүгүн алып салабыз. Мына мынтип акырындап катуу баспа. Абайла. Мына.
Дал ошондой, азаматсың. Азамат, жумшагыраак. Эми кел көрөлү, эмне кылсак болот. Мына, бул жерин кылышыбыз керек. Мына. Люсьен? Кана, кандай? Бары жакшы. Мугалимиң эчтеке дебедиби? Жок. Досторуңчу? Эчтеке? Мен аябай кыжалат болдум. Мүмкүн эч нерсе болбостур. Мария, кел. Чогуу тамактаналы. Кичинекей коркок. Мария, болду. Апа, эмнеге сен ага уруксат бердиң? Ал мектепке барышы керек болчу. Ал мектепке барды. Жөн койчу аны. Ал мектепке барган жок. Кечке чейин каякта жүрдү ким билет? Мектепте болгон жок. Эмне? Жолдон мен мугалим менен жолугуп калдым. Ал Люсьенди сурады. Ден соолугу жакшыбы деди. Люсьен. Мен бул сүрөттү бүтүргөндө чоңураак балдар дептерлериңерге тартып алгыла. Керек болсо, танаписте бир аз убакытка кармалабыз. Билесиңби, Люсьен Марил эмне кылыптыр? Ал мышыгын коктуга кулатып жибериптир. Дэни болсо алып чыгайын дегенде, Люсьен аны түртүп жибериптир. Дэни кулап, буту сыныптыр. Билесиңби, Люсьен Марил эмне кылды? Ал менин бир тууганымды коктуга түртүп жибериптир. Байкуш Дэнинин буту сынды. Мен мына бул нерседен баштам келет. Күчүлөр дагы угушу керек. Кээ бир оорулардын таралышы жолу жөнүндө айтып берейин дедим. Бир караганда өтө коркунучтуу эместей көрүнгөн микроб. Бирок көп зыян алып келет. Бернард, угуп атам. Тиги катты мага бер. Бул жерге кой. Муну сен жаздың ба, Нет? Оба, агай. Бул зарыл деп ойлойсуңбу? Бирок бул чындык да, агай. Чындык экенин мен билем. Менин сураганым бул ушунча зарыл нерсеби? Люсьендин кылганын түшүнүп мага кыйын. Жана бул мындан да жаман нерсе менен бүтпөгөнүнө баарыбыз кубанычтабыз. Люсьен, эмки жолу ушундай нерсе кылаардын алдында жакшы ойлоносуң деген үмүттөмүн. Бирок дагы бир жолу ушак уксам,
Мен ачууланам. Мына. Ооба. Мага сен кылгандарың жагат. You can't have a Noah's Ark without lions. Жакында сатсаң болот. Would you like that? Чын элеби? Албетте. Тиги өрөөндө менин жасагандарымды саткан бир киши бар. Сеникинен бир нече алып, ага көрсөтсөк болот. Бүгүн мектепте колго жасалган буюмдардын конкурсу жарыяланды. О, кызыктуу. Абелек эмне болот экен? Билбейм. Бирок мага баары бир. Сен конкурска катышасыңбы? Ооба. Мен баарынан мыкты экенимди аларга далилдеп берем. О, мен шектенбейм. Сага ишенем. Мен чуркап бараткан атты. Шамалга жел береген жалы жан куйругу менен жасагым келет. Эмнеге ат? Сен жасаган Нухтун кемесин көрсөтсөң болбойбу? Аны бир кичине балага белекке жасагам. Иниңеби? Жок. Ал кулап кетип, жаракат болду. Оорбу. Буту сынды. О, Кудай. Мага айтып бере аласыңбы? Ал тоодо ойноп жүргөн.
бир бала келип ага тийише баштаган. Алмышын коркута ыргытам деп коркуткан. Ыргытпайт болчу. Бирок анан иши кылып Дени кулап кетти. Мен аны кармап кала албадым. What are you Эмне doing? кылып атасың? Сиз мени көргүңүз келбесе керек. Эмне үчүн? Баары көргүсү келбейт. Сен азыр кетип калсаң, мен жардам бере албайм сага. Кел, отур. Мына. Жакшы. Анын абалы кандай? Анын эжеси бизди көрүштүрбөй атат. О, ал дагы эле сага ачуусу келип атабы? Ал баарын айтып жүрөт. Сага оңой болбойт. Элдер көпкө чейин унутушпайт. Бирок сен жакшы иш кылып атасың. Улант. Бек бол, көп капалана бербе. Сени бирөө күтүп атат. Бул Анет. Саламатсың ба, Анет? Салам, кош кел, Дени. Аябай сагындым сени, Дени. Чогуу сейилдейбиз экөөбүз. Дагы көп бар го деп ойлойм. Эмне үчүн? Абайла, Дени. Мына. Карагылачы. Эң сонун, Дени. Кандай керемет. Карагылачы. Бир бутум кыска экен. Эмне деп атасың, Дени? Эмне болду? Эмне болуп кетти? Кел, Дени. Чоң энеңе көрсөтчү текпиштерди кантип басарыңды. Анет. Дени башкалардай болуп эч качан баса албайт. Ал аксак бойдон калат. Бул Нухтун кемеси.
Мен Дениге жасадым. Сен эмне кылганыңды билесиңби? Эч качан бул жака келбе. Эмне болду? Айтчы мага. I'm sorry. Ооба. Чынында эле бул өтө кыйын. Бирок ишиңди таштап салба. Мен сага үмүт кылам. Сизге го жакшы. Балким. Ойлонуп көрүш керектир. Бул сага. О, рахмат. Уктуңарбы? Бернелердин баласы түбөлүк аксак бойдон калат экен. Чын элеби? Ооба. Байкуш. Кантип ушундай болсун? Аны каматыш керек. Байкуш, убакыт керек. О, Аннет. Бул көргөзмөгөбү? Мен муну Дениге жасагам да. О, Кудайым, кандай укмуш. Албетте сен белегиңди аласың. Менимче, белекти Бернард алат болуш керек. О, биздин дал ушундай күчүгүбүз бар. Бул күчүк эмес, Келесо. Бул аюу. Мага иттей көрүндү. Кантип баары аюуну көрүп жатат го. Сонун көрүнөт. Акылдуудай көрүнөсүң. Көрөсүң го? Белек алганыңда баары сен менен достошкусу келип калат. Келгиле, тамактаналы.
Анет. Анет, карасаң мен эмне таптым? Мен керик коңуз, топоз, ташбака таптым. Булардын баарын перилер жасашты окшойт. Мындай келесе болбочу. Апа, сен менин атымды алдыңбы? Жок. Мэри, сен Люсендин атын албадың беле? Жок. Өзүң алып кетпедиң беле? Ойлончу. Жок. Аны тепкичтен шамал учуруп кетпедиби? О, жок. О, Люсиен. Эмне болду? Бирөө тебелеп кетиптир. Эмне үчүн ушундай? Адамдар көзүн карап басырса жакшы болмок. О, саламатсыңбы? Саламатсызбы? How goes the carving? Hmm? Сен качан белегиңди аласың? Мен белег албайм. Менин атым талкаланып калды. Ошондойбу? Кантип талкаланды? Тепкичтин тосмосунан кулап калыптыр. Анан бирөө тебелеп кетиптир. Эми көргүзмө үчүн менин эчтекем жок. Башка бир буюмуңду сунуш кылса болот. Сен мурун жасаган кийиктин башын көргөзмөгө койсоң кандай? Ал учурда менин куралдарым жок болчу. Анан баары мындан жакшы жасалбайт деп ойлоп калышат. Ким эмне деп ойлоп калаары маанилүүбү? Ооба. Эмне үчүн? Алардын баары, бүт баары мени жаман көрүшөт. Эмне, сен белек алсаң, баарынын ою өзгөрөт деп ойлойсуңбу? Андай болбойт. Анда эмнеге аракет кылам? Сүйгө жана сыйлоого татыктуу болуу керек. Эгер адамдарга жакшылык кылсаң, бул нерсе мүмкүн болот. Бирок адамдардын сүйүүсүнө жана сыйлоосуна канткенде татыктуу боло алаарын жөнүндө сага айтуу үчүн мен киммин? Кел бери.
Сага бир сыр айтсам. Сактайсыңбы? Буга чейин эч кимге айтпаган бир нерсени айтып берейин. Бир убакта мен банкты тоногом. Сен коркпо. Отур. Бир учурда мен банкта иштегем. Тымызын акча уурдаачумун. Көп убакыт бою. Акыры билинип, мени түрмөгө камашты. Менин Анна деген аялым, 2 кичине балам бар эле. Ал жакшы аял эле. Кудайга таянган. Анан бул уят нерсе аны өлүмгө алып келди. Ал мында уятка чыдай албады. Түрмөдөн чыкканда мен балдарым менен жолуга албадым. Алар экөө тең билимдүү болушту. Азыр кайда алар? Женевада. Бири бизнесмен, экинчиси доктор. Менимче экөө тең белгилүү адамдар. Сизге каттап турушабы? Балдарым менин каякта экенимди билишпейт. Алар жөнүндө кабарды менин буюмдарымды сатуучу кишиден угам. А бул акчаларчы? Жок, бул акчалар мен өз эмгегим менен тапканым. Бул акча дээрлик урдаган акчам менен барабар. Менин кылган ишим көп адамга зыян алып келди. Мен эч кимисин билбейм, тааныбайм. Жана аларга кайтып бере албайм. Бирок мен ар биринин акчасын кайрып бере алсам, же ушул акчага башкаларга жакшылык кыла алсам, чоңураак бир иш кыла алсам, жакшы болот эле. Мына, эми сен менин сырымды билесиң. Сактайсың деп ишенем. Макул. Эми сен үйүңө барышың керек. Эми мен укпайм, сен колуңду түшүрүп, багынып бербе. Сен айылдан кетип калсаң болот. Бирок өзүңдөн качып кутула албайсың. Кайраттуу бол да. Бар. Сен колуңан келерин баарына көрсөт. Быйылкы жылдын көргөзмөсү эң өзгөчө деп айткым келет силерге. Ата-энеңер да силердин жасаган буюмдарыңар менен сыймыктанууда деп ишенем. Муну менин Анет эжем жасады. Дэнни, Ооба, чын. Анеттин жасаганы эң мыкты. Чын эле мен ошентип ойлойм. Анет, сен белекке ээ болдуң. Белек сеники. Анеттин жасаганы чынында эң сонун. Бирок дагы бир буюм бардыгынан жогору бааланат. Быйылкы жылдын белеги эң мыкты жасалган буюму үчүн Бернард Пиритке ыйгарабыз.
Эмне ойноп жатасың? Кет нары. Мен жомоктогу жаныбарлар менен ойноп жатам. Анет сени менен сүйлөшпө деген. Мен сени таарынтпайм. Сен бутуң үчүн кечирип койчу мени. Ошон үчүн мен ушул жаныбарларды жасап бердим. Жалган айтпа. Мен отундардын артынан таап алдым. Дени, тамакка, тез. Баратам. Клаус, жүрүп кеттик. Дени, тезирээк кел. Суук болуп баратат. Анет, Люсиан болсо бул жаныбарларды мен үчүн жасап бергенин айтты, чынбы? Дени, мен сага аны менен сүйлөшүүгө тыюу салам. Ал кайрадан сени таарынтып коет. Анет, болду эми. Мен аны менен кичине эле сүйлөштүм. Бул оюнчуктарды ал жасады беле. Сен отундардын артынан таппадың беле? Ал кантип сага жасап бермек, акылсыз десе. Люсиан мен жасадым дейт. Мен болсо перилер жасашты деп ойлойм. Болду, Дени. Шорпоңду ич. Анет. Анет кайда кетти? Аны абийири соттоп жатат го деп ойлойм. Ал эмне? Биздин ичибиздеги кичинекей бир нерсе ал бизди дайыма кыйнайт. Менин түшүнүгүм боюнча бул оюнчуктар чынында эле Люсиендин. Анет, экөөңдүн ортоңдо эмне болуп атканын билбейм. Бирок эмне, бул качанкыга чейин созулат? Сен Кудайдан баш тарттың. Анан Люсиенден. Эми иниңди капа кылып жүрөсүң. Жакшы ойлон. Жакшылап ой жүгүрт. Бердос мырза.
Бердос мырза. Бердос мырза. Урматтуу Кудай. Иса. Мени эмнеге киргизбей атышат? Суранам. Кечириңизчи мени. Мага жардам бериңизчи. Суранам. Суранам. Жардамга. Жардамга. Мен бияктамын. Мен өзүм баса албай жатам. Жыгылдым. О, жок. Таптакыр баса албайсыңбы? Анда бул жакта күтүп тур. Мен үйгө барып келейин. Чан алып келе калайын. Коркпо. Мен тез эле келем. Тоңуп калбайсыңбы? Мен бата эле келем. Эмнеге, Люсиен? Эмнеге? Эмнеге? Урматтуу Иса. Теңирим. Мага жардамга Люсиенди жибергениңиз үчүн рахмат. Ушунча убакыт мен жүрөгүмдүн эшигин жапканым үчүн кечириңизчи. Мен аны жек көргөнүм үчүн кечириңиз. Өч алгым келген үчүн. Кечириңиз. Кечириңиз. Менин жүрөгүмө кириңиз, Теңирим. Теңир, мен ага айтышым керек. Анет, кеттик. Жок, мени укчу. Мен сага бир нерсе айтышым керек.
Эсиңдеби сенин атың тосмодон түшүп кеткен? Мени кечирип койчу. Сен белек албай калышың үчүн мен муну атайын кылгам. Кечир. Кеттик. Анет? О, жаркыным, эмне болду сага? Атаң сени издеп кетпедиби? Ооба, атам бизди көрдү. Ал кайтып келатат. Люсиен, кел. Кир үйгө. Отур. Ысык шорпо алып келип берейин силерге. Анет, мен килигишпей эле коеюн дегем. Бирок Люсиенди кечиришке убакыт келди го. Кечирдим. Сен ага айттыңбы? Ооба, тоодо жүргөндө. Мындай кылганыңа эмне түрткү болду? Кел көрөлү. Бул жерге жатчы. Мынакей, акырын жакшы. Кел, карап көрөлү. Ооруп атабы? Ооба. Сыртка чыгып, кечээки жыйында болгон сөз жөнүндө бир аз ойлоноюн дегем. Эсиңиздеби? Мейманкана ээсин билесизби? Орун жок болуп, Иса менен Марияны киргизбей койгон. Азыр да жүрөгүнө киргизбей жүргөн адамдар тууралуу. Анан мен Бердостордун үйүнүн жанынан жыгылып кеттим. Эч ким жок экен. Мени атайылап киргизбей коюшкандай болду. Кудай да ошондой сезет го. Эмнени? Бул сыр. Бир күнү айтып берем. Кел, кире кой. Жардам керекпи? Буларды Люсиен жасаган. Эмне бул? Сонун экен, окумуш. Мен Люсиен экенин билбедим. Эмнеге ал буларды көргөзмөгө бербеди? Ал жасаган. Мына, ушул жөнүндө сизге айтып берейин дегем. Ал жыгачтан ат жасаган. Мен Дени үчүн ага ачууланып, атын талкалап салгам. Мен аябай кечирим сурайм. Мен сурайын дегем. Люсиен белекти азыр алса болобу? Менде эки эле белек бар болчу. Бирөөсүн Бернардка бердик, бирөөсүн сага. Анда ал Бернардтын белегин алыш керек. Люсиендики жакшыраак го? Жок, андай болбойт. Бернард өз иши үчүн алды. Белекти кайра алса болбойт.
Эгер сен Люсьен да белекке татыктуу десең, өзүңдүкүн берсең болот. Сен айыңан ал белек албай калды го. Туурабы? Менимче, көргөзмөгө бизде дагы бир иш бар экен. Мен да силердей эле аябай таң калдым. Айтып коюшум керек. Мындай кечигип иштейдин берүүгө болбойт эле. Бирок каникул учурунда мен оюлуп жасалган бир ишти көрүп калдым. Ошондуктан дагы бир белек берүүнү чечтим. Люсьен, бери келип, белегиңди ал. Бул сеники. Ийгилик каалайбыз. Ыраазымын. Анет, сеникиндей го? Чын элеби? Бул сенин китебиң. Жок, бул сеники. Мугалим айтты го. Кел анда. Бир ай сеникинде болот, бир ай меникинде. Биз алмашып турабыз, макулбу? Дени, сен эмне кылып жүрөсүң? Мен тамагымды ичип бүттүм. Чоң энем сыртка чыкканга уруксат берди. Мындай алыска кетпешиң керек. Мен сени издеп жүргөм. Кеттик үйгө. Ой, бутум. Көтөрүп алайынбы? Көтөрүп алсынбы? Эмне жөнүндө ойлоп атасың? Дени жөнүндө. Көп ойлонбой эле кой. Баары сонун келаткан. Анан Эмне? аларга кантип жардам берсек экен? Эч нерсе кыла албайбыз деп ойлойм. Абдан суугу экен. Отур. Üşüp kaldыңбы? Эмне бул? Акча го? Каяктан? Биринчи тапкан аянам. Чынбы? Ооба. Гевит доктор белгилүү адам окшойт. Аябай сонун кылыптыр сага. Анын клиникасы бар экенин, ар кайсы жактан ага келишерин кожойкем айтып берди. Ал сөөк оорулар боюнча адис. Сынык буттарды да дарылай алат бекен? Менимче дарылайт. О, Люсьен, сен дагы деле Денини ойлоп атасыңбы? Ал жардам бере алабы? Ооба, бирок акчасы канча болот элестете аласыңбы? Жок. Мен да билбейм. Бирок Бернарлар төлөй албай турган акча болуш керек. Денини унут, Люсьен. Ал келип жок дегенде карап берсе болот го. Анан эмне болот? Жөн эле эмне кылсак болот, ошону билсек жакшы болот эле. Эртең менен ал кетет. Анда кеттик. Кантип? Поезд менен. Кеч кирип калды. Тезирээк. Люсьен, келесе болбочу.
Ким бул? Жигит, мындай суукта эмне болду? Баары жакшыбы? Эсиңиздеби? Сиз бир жолу акчаңызды бир пайдалуу иш үчүн бергенге даярмын дедиңиз эле го. Ооба. Сиздин акчаңыз чындыгында пайдалуу боло турган адамды таптым деп ойлойм. Бул акчага кичинекей Дэннини сакайтса болот. Кантип? Менин эжем иштеген мейманканага бир доктор келиптир. Ал кымбатка дарылайт экен. Бирок сөөк жарааттарды айыктыра алат экен. Мен барып, аны Дэннини көрүп бериңиз деп суранайын деп атам. Сен ушундай суукта ашууну ашып барайын деп атасыңбы? Балакай, сен акылыңан айнып калдыңбы? Мындай карда ашуудан аша албайсың. Менимче, лыжа менен мен жетем. Кар анча терең жааган жок. Тезирээк чыксам, жетишем. Бирок акчасыз бара албайм. Мен ал докторго ишенсем, акчамды берет элем. Бирок ал жөнүндө биз эмне билебиз? Бизди алдап кетсечи? Эжем ал укмуш белгилүү доктор деди. Гевит мырза. Гевит мырза? Сен ал жөнүндө дагы эмне билесиң? Анын клиникасы бар, көлдүн жээгинде. Ага алыстан бери келишет экен. Бул акчаны ал да Гевит мырзага бер. Бул карызды кайтып берүү деп айтып кой. Рахмат. Эмне деп айтышты унутпайсыңбы? Жок, карызды кайтып берүү деп айтам. Мен жөнүндө ага айтпа. Макул. Атымды да айтпа. Мен өзүм билбейм. Каерде жашаганымды да. Жок, мен карызын берди деп гана айтам. Жакшы калыңыз. Мейли, жакшы бар. Абайла. Сак бол. Теңир, Кудайым Иса Теңир. Асмандагы Атакем. Сенин атың ыйык болсун.
Асмандагы атакем, сенин атың ыйык болсун. Падышачылыгың орносун. Сенин эркиң болсун. Кудайым, мага жардам бер. Жарык болбосо мен жете албайм. Кудай кайдасың? Мага ырайым кыл. Суранам. Суранам. Мен атайын кылган эмесмин. Ырайым кыл мага. Суранам. Жардам бер. Анетке жардам бердиң го, мага да жардам бер. Суранам. Please, someone come and find me. Ким? Гевит мырза, бирөөнү күтүп атыңыз беле? Бирөөнү? Ушундай убактабы? Ооба, мырзам. Жарым саат мурун мен эшикти такылдаткан үн уктум. Эшикти ачсам, сыртта 12 жаштардагы бир бала лыжачан туруптур. Ал арбактай аппак экен. Учурашканга алы келбей, мен Гевит мырзаны көрүшүм керек дейт. Анан дароо чөгөлөп жыгылды. Мынча эрте келгенге болбойт. Доктор уктап атат дедим. Мен күтүп турам деп, тизесине башын коюп отуруп алды. Бирок мырза, кичине баланы минтип таштап коюш мага жакпайт. Лыжасын чечип, бөлмөгө киргиздим. Каяктансың десем, Предореденмин дейт. Таңкы поезд келе элек го. Сен кантип келдиң дедим. Мен поезд менен келген жокмун. Мен лыжа менен ашуудан ашып келдим дейт. Ооба мырза, ашуу менен. Мен анын ар бир сөзүнө ишендим мырза. Макул, барып көрөйүнчү. Ашуу жөнүндө мен ишенбейм бир да сөзүнө. Бул түнү ашууну эч ким аша алмак эмес. Өзүңүз көрөсүз мырза. О Кудай. Мен өз бөлмөмө алып кетем. Ысык суу куюп, бөтөлкө алып келиңиз. Кофе да ала келиңиз. Тезирээк суранам. Ооба мырза. Мырза, мына бөтөлкө. Мына бренди. Рахмат. Байкуш бала. Мен кофе алып келейин, мейли. Siz kimsiz?
Мен Гевит мырзамын. Сен мени көргүң келди беле? Сиз ошо атактуу доктурсузбу? Жок. Мен жөн эле доктурмун. Сиз аксакты айыктыра аласызбы? Эмнеден аксап калганын билсем. Балким. Ал коктуга кулап кеткен. Эми балдак менен басат. Ким? Кичинекей Дени. Ал биз менен кошуна турат. Жардам бере аласызбы деп келдим. Кофе мырза. Рахмат жон. А мен жөнүндө каяктан билдиң? Менин эжем ушул жерде иштейт. Ал мага айтып берди. Бирок ушундай бороондо кантип келдиң сен? Ашуу ашып келдим, лыжа тебип. Ушундай аба ырайында кантип? Жок. Мен келдим го. Мына, Денинин бутун айыктыруу үчүн жетиштүү акча алып келдим. Кечиресиз мырза. Атың ким сенин? Люсьен Марель. Люсьен, бир чечимге келер алдында мен билишим керек. Сен мынча акчаны кайдан алдың? Бул жерде канча акча экенин билесиңби? Жок. Бирок эжем сизди кымбат алат деди. Бул акча жетеби? Сен бул акчага менин клиникамды толугу менен сатып алсаң болот. Люсьен, сен каяктан алдың акчаны? Мен бир абышканы тааныйм. Биз доспуз. Ал мага бул акча карызымды төлө деп айт деди. Ал кайсы абышка? Аты ким? Билбейм. Каерде жашайт? Суранам. Мен атага сөз бергем, айтпайм дегем. Бул жашыруун сыр. Мен гана анын үйүнө барып турам. Макул. Айтпасаң айтпа, башка сурабайм. Денинин кырсыгы жөнүндө айтып берчи. Эмне болду эле? Качан? Менин айыбыман болду. Мен ага тийишип аттым. Анын мышыгын коктуга ыргытам деп коркуттум. Бирок мышык чын эле кулап кетти. Дени кармап калам деп атып, ал да кулады, бутун сындырып алды. Сиз Дениге жардам бере алат го деп ойлогом. Макул анда. Биз экөөбүз барып Денини көрөлү. Мүмкүн Кудай сени ал баланы айыктырууга курал кылып колдонгусу келип аткандыр. Билесиңби? Сен Кудайга 1000 мертебе ыраазы болушуң керек. Өткөн түнү ал сени өзгөчө жол менен сактады. Антпесе ашууну сен өзүң жалгыз өтө албайт болчусуң. Азыр укташың керек. Анан экөөбүз Дениге чогуу барабыз. Гевит мырза. О мырза, консьерж иним сиздикинде деп айтты. Эмне болду аны менен? Ооба, ал абдан чарчады, бирок баары жакшы. Биз түнү менен кабатыр болдук. Кыжылат болбоңуз, баары орунда болот. Денинин ата-энесине айтып коюңузчу. Биз аны көргөнү келебиз. Сизге чоң рахмат. Жакшы барыңыз.
Дени. Момпосы жейсиңби? Бар, ала кой. Бутуң ооруп жатабы? Жок. Жок, мырза. Жок, мырза. Кээде ооруйт. Балдак менен баспасам. Балдагымды көрсөтөйүнбү? Ооба, көрсөтчү. Мына, опа, азаматсың. Кенгурудан өтөсүң го? Эми балдагыңды мага бер да, өзүң кантип басат экенсиң көрсөтчү. Анет, кофе алып келчи. Макул чоң эне. Мынаки. Мейли. Түшүнүктүү. Анан кандай? Башка балдарга окшоп чуркаң келеби? Айтчы. Дени, сен кичинекей мышыгың кайка кетти? Сарайга. Алып келе коеюнбу? Ооба, бара кой. Мен силерге жардам бергим келет. Чын. Бирок алгач мен рентген кылышым керек. Менин оюмча, сөөк туура эмес өсүп калган. Балага операция кылуу зарыл. Демек, ал узак убакыт ооруканада жатып калышы мүмкүн. Сиз каршы болбосоңуз, мен баланы өзүм менен ала кетем. Бирок, төлөм акчасы канча болот? Сиз эч нерсе төлөбөйсүз. Люсьен баарын төлөп койду. Менимче, Дени кайтып келгиче тезирээк чечим чыгарыш керек. Алып кеткенге макулсузбу? Ооба. Качан? Эртең. Мен таңкы поезд менен кетем. Дени мени менен барат. Поезд менен? Кайка барам? Анет дагыбы? Дени, сен мени менен барасың. Мен сенин бутуңду айыктырганга аракет кылам. Анетчи? Чоң энемчи? Атамчы? А Клаус? Дени, бүтүү билебиз менен бара албайбыз да. А кызыңыз кичи балдарды карай алабы? Ал Денини багып чоңойтту. Анда Анет дагы. Анда эмесе. Биз эртең менен 8:30 жолугабыз. Кечикпегиле, достор. Ооба. Эми мен Люсьенди үйүнө узатып коеюн. Менин дагы бир өтө маанилүү ишим бар. Алгай сабышка. Эй, дос, токто. Сен билесиңби аны? Акчаны ошо бердиби?
Мырза, 1 мүнөткө токтоңузчу. Мырза, токтоп туруңузчу. Ооба, бир келе солуктай көрүнүшү мүмкүн. Бирок, Кудай үчүн, бул байпакты тааныйсызбы? Жок, атиги ылдыйда турган баланычы? Жок, анын мага эч тиешеси жок. Мени өз алдымча койгулачы. Мүмкүн эмес, жок. О, Кудай. Мындай болушу мүмкүн эмес. Сизби? О, балам. Атаке, жүрүңүз ылдый баралы. Ушунча убакыт каякта жүрдүңүз? О, көптөн бери сени көрбөдүм. Мен аябай уялып жүрдүм. Мени эмне үчүн издеп таптыңыз? Кой, антпе, мен сени тааныдым. Люсьен. Менин атамды көрүшүңдү каалайм. Ал биз менен келатат. Келиңиз, отуруңуз. Мына, отуруңуз. Кандай күн, атаке? Кеттик алга. Люсьен, салам. Кайка баратасың? Мен станцияга баратам. Анет менен Дэни бүгүн келет. Чын элеби? Салам айтып кой. Макул. Кандай дейсиң? Алар өзгөрүп кетти го, Апа, албетте жок. 2 айда элеби? Алтыным, сен аларда кезиңде. Эсимде. Мени да бир чочун киши алып кеткен. Аларсыз үй ээн болуп калды. Туура айтасыз, апа. Ойлонбо, апа. Сен баарына күнөөкөрсүң. Көрүп атасың аларды? Ооба, көрдүм. Дэни, кандайсыңар? Балким, Кудай сени айыктыруунун куралы кылгысы келет го. Люсьен, кара.